9-закон. Дөңгөлөк жасаганды ойлоп таппай эле кой. Жаш жигит өзү үчүн жашоонун закондорун түшүнүү үчүн наставникке келди. Наставник андан өзүн тааныштырганын суранды. Жаш жигит өзүнүн жакшы сапаттары, ийгиликтери жөнүндө узак убакытка чейин айтып берди. Наставник ага биринчи суроону бергенде, жаш жигит ага макул болгон жок. Ал андан да жакшы идея бар экенин айтты. Ал кандайдыр бир ийгиликке жеткен да, башка областта болсо да. Аны ушул ситуацияга деле колдонсо болот го. Акылман эмнени сунуштаса дагы, жаш жигит андан да жакшы сунуштарды айтып бере берди. Ошондо Акылман толуп турган стаканды алып, аны жигитке карматып туруп, анын үстүнө сосудтан винону куюп баштады. Стакан толуп ташып, винолор жерге куюлуп баштады. Бирок Акылман кечке куюп тура берди. Жаш жигит: "Куйганды токтотуңуз, винонун баарын түгөтүп саласыз", деди. Так ошондой эле мен сага үйрөткөнгө аракет кылгандай эле. Мен жөн эле убакытымды бекер өткөрүп атам. Сен өзүң эле толтурасың, ушул стакан сыяктуу. Жаш жигит: "Менин мурунку тажрыйбам эчтекеге турбайбы?" деп сурады. Акылман: "Сенин ойлонуу образың, сенин бүгүнкү образыңды түздү. Жана сага азыр сенде эмне болсо ошону берди. Ошол ойлонуу образың каалаган максатыңа жеткирбейт. Азыр кеткин да, бөксө бош болгондо гана кел. Ошондо гана мен сага бир нерсени үйрөтө алам. Силердин ишиңерде да ошондой мурдагы ийгилиги бар адам бар болушу мүмкүн. Ошондой адамдар менен таанышып көрдүңөр беле? Ошолордон кеңеш сурап көрсөңөр, алар баарына өзүң жетишиң керек деп айтышат. Андан көрө бирөөнүн тажрыйбасын колдонгон жакшы. Чыгармачыл жөндөн жакшы сапат, бирок дайым эле колдонгонго болбойт. Кээ бирде өтө чоң баа төлөп калышыбыз мүмкүн. Мисалы, жаңы жумуштун башында. Эгер биз чыгармачылык менен иштеп, ушул системада иштегендердин тажрыйбасын колдонбостон өзүбүз проблемаларды чечкенге аракет кылсак, бул ойлоп табылган велосипедди кайрадан баштап ойлонуп чыгарганга эле окшош. Балким бул деле сыйга татыктуу болор. Бирок кептин баары биз аны жасап атып, негизги жумушубуздан алаксып калганыбызда болот. Творческий подход важный иштер менен алектенгенден алаксытат. Балким убакыттын өтүшү менен өзүңдүн вариантыңды ойлоп табарсың. Бирок андан көрө жаңы жумуштун башталышындагы убакытты, энергияны жаңы велосипед ойлоп тапканга коротпой эле койгон жакшы. Кыйынчылыктарды жеңиш үчүн сиздин бардык күчүңүз талап кылынат. Алар ар бир жаңы иште пайда болот. Фундаменталдык суроолор аларга таандык эмес деп эсептесек дагы, ишиңиз үчүн инструменттер менен камсыз болуп алышыңыздан башка сизде башка жол болбойт. Анткени алардын тажрыйбасы, алардын өзгөчө кырдаалы, өзгөчө стратегияны талап кылат. Чын эле ар бир адам индивидуалдуу, өздүк кырдаалдары жана абалдары дагы индивидуалдуу. Бирок фундаменталдуу билимдери фундаменталдуу деп аталышат, анткени алар ар бир адам үчүн ишинин негизи болуп эсептелет. Көбүнчө жумуштун баштапкы этаптарын жакшы баалашпайт. Көбүнчө ойлошот, биринчи акырын баарын карап байкаш керек деп. Бул катачылык көбүнчө ловушкага салат. Анткени башында негизги координаттар берилет. Анан күнүмдүк иштер башталат. Башында конкретный билимдер берилет. Билесиздер да мындай макалды. Жумуш мастерден коркот. Чындыгында ушул макалды туура эмес түшүнүшөт. Дело мастера боится. Негизги билимдер бар адам гана мастер боло алат. Калгандарынын баарын механикалык навык алып келет. Эмнеге машыксаңыз дагы баары адатка айланат. Эгер туура эмеске эле машыга берсеңиз, сизде жаман адат пайда болот. Эгер туура ишке машыксаңыз, сизде жакшы пайдалуу адат пайда болот. Жаңы иштин башталышында сизди коштоп жүрүүчү адаттарды өзүңүзгө киргизесиз. Бардык бүгүнкү навыктарыңыздын баарын сактайсыз. Башталгыч фаза, эксперимент кылуу үчүн убакыт. Ким ушуну менен алектенсе, оюнга, экспериментке өзүнө адат киргизишет. Ким башында жөн эле байкап жүрсө, дайым ошентип байкап жүрүп калат. Кесипчилик иште адамда ар кандай фаза болуп турат. Эң башында балалык фаза. Кичинекей балдар бирдемкени үйрөнгөнгө умтулушат.
Алар эмнени көрсө ошонун баарын туурашат. Алар сурашпайт, бул жакшыбы же жаманбы деп. Алар жөн гана туурашат. Ушул фазадагы адамдарды бирдемкеге үйрөткөн рахат алып келет. Бир канча ийгиликтен кийин өспүрүм фаза башталат. Өспүрүмдөр баарын өзүм жакшыраак билем деп ишенет. Аларды бирдемкеге үйрөтө албайсың. Бул өтө коркунучтуу фаза. Мен баарын билем деген адам суроо бербей калат. Демек окубай калат, өсүп өнүкпөй калат. Ошондуктан өспүрүмгө жардам берген өтө кыйын. Бул жеңил эле го деп ал эч кандай жардамды каалабайт. Биз результатка жетмейинче кеңештер үчүн ачык болушубуз керек. Биздин ойлонуу образыбыз биздеги барлардын баарын бизге берди. Ошол эле ойлонуу образы бизди каалаганыбыздай болгонго жардам бере албайт. Кээде акылмандын айткан кеңештерин колдонгон жакшы. Эгерде бул кеңеш бизге идеалдуу болуп көрүнбөсө дагы. Андан кийин жетилген адамдын фазасы башталат. Биз кайрадан окуу жөндөмүнө ээ болобуз. Биз түшүнөбүз, өсүп туруш керек экенин. Бизде бардык жооптор жок жана эч качан баарына жооп таба албайбыз. Проблемалар бүтпөйт. Эгер биз көп билсек же көп акча тапсак, проблемалар башкача болуп калат. Ошондуктан бизге дайыма жаңы билимдер, жаңы күчтөр керек. Специалисттерден сурагыла, башкалардан кеңеш сурагыла. Жаңы велосипед ойлоп таппоо жашоонун бардык областында колдонулат. Сиз проблеманы чечишиңиз керек. Көбүнчө убакытта бул проблемага көп эле адамдар кабылган. Дээрлик дайыма ошол проблеманы чечкен адамдар болот. Сиз ошол проблема жөнүндө китептен тапсаңыз болот. Же ал проблема жөнүндө башка адамдар менен сүйлөшүп көрсөңүз болот. Ошол эле башка иштер үчүн дагы колдонсоңуз болот. Көбүнчө адамдар акчаны үнөмдөгүсү келишет. Алар специалисттен сурагандан көрө аны өздөрү жасап көрүшөт. Аны сен любой ситуациядан чыга аласың, сенде көп талант бар деп макташат. А чындыгында жеңүүчүлөрдүн эң маанилүү закондорунун бирин көз жаздымында кетиришет. Биз эгерде эмне жакшы кыла алсак, ошого концентрация кылсак гана ийгиликтүү болобуз. Калган иштерди ошол ишти жакшы билген специалисттерге эле беришибиз керек. Ушул жерде кайрадан дөңгөлөк жасабай эле кой деген установка бар. Кээ бир адамдар каршы сүйлөп башташат. Мен дайым эле специалисттерди чакыра берсем кымбат болуп калат деп. Ошондой болушу мүмкүн. Бирок көбүнчө убакыт бул андан да көп акча алып келет. Эгерде үнөмдөлгөн убакытты туура колдонсок. Мисалы биздин хоббибиз үчүн, же үй бүлөбүз үчүн. Андан сырткары специалисттердин жасаган жумушу көбүсү сапаттуу болот. Чем do it yourself, өзүбүз жасагандан көрө. Жана көбүнчө адамдар өзү жакшы түшүнбөгөн жумушту жасап убакыт өткөзүшөт. Жеңүүчүлөр өздөрүнүн убакытын сатып алышат. Акчага, анткени убакыт кымбатыраак. Королгон акчаны кайра иштеп тапсак болот. Королгон убакыт кайра келбейт. Эң оңою жөн эле туурай беришибиз керек. Туурай бергенде оңой үйрөнөбүз. Европада бирөөлөрдүн тажрыйбасын колдонгонду неприлично деп санашат. Бирөөлөрдү турагандан көрө өзүбүздүн индивидуалдуулугубузду көргөзгүбүз келет. Бирөөнү сыйлабагандыкты билгизгиси келсе, ал бирөөнү туурап атат, копировать этип атат дейт. Көбүнчө сөйлөйт, жаңы дөңгөлөктү ойлоп табуу сыйга татыктуу деп. Мен муну өзүм жасадым деп сыймыктанат. Бирок бул дүйнөдө биз жалгыз эмеспиз да. Адамзат качандыр бир кезде 100 миңинчи велосипедди майрамдагандан тажайт. Анткени велосипед уже адамзатка жаңы эч нерсени бере албайт. Албетте биз өзүбүздүн жөндөмдүүлүгүбүздү, биз эч кимге окшош эмес өзгөчө экенибизди далилдегибиз келген муктаждык бар. Суроо кайсы деңгээлде ошол муктаждык пайда болуп атканында. Кичинекей кезибизде биз айлана тегерегибиздегилердин баарын туурачыбыз. Бат үйрөнүп, жашообуздун негизин түзчүбүз. Ошондой эле өздүк шедеврдин негизи катары биз ийгиликтүү адамдардын тажрыйбасын копировать этишибиз керек. Башкалардын ийгилигин колдонуу акылдуулуктун белгиси. Великандын үстүнө чыгып карасаң, айлана тегерек жакшы көрүнөт. Уже белгилүүлүктүн негизинде
индивидуалдуулук, чоң бийиктиктерге жетүү жакшы өнүгөн. Моцартка чейин деле улуу композиторлор болгон. Ал өткөнкү композиторлордон жакшылап үйрөнгөн. Ал ага гениалдуу музыкаларды жаратканга жолтоо болгон эмес, тескерисинче жардам болгон.